Азан 14 кылымдан бери мусулман калкын бактылуулукка чакырган ибадат. Исламдын символдорунан. Кайсыл жерде азан үнү жаңырса, демек ошол жерде ислам бар, мусулмандар бар деген мааниге келет. Демек, ким азанга тыюу салууну же үнүн азайтууну кааласа, бул исламды, мусулмандарды жок кылууга ташталган алгачкы кадам катары. Жан дүйнөсү, руху мусулмандардын болуусун каалабаган бир барлык деп атасак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда намазга мусулмандарды чакыруу үчүн алгач намазга дешчү. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен кантип элди мечитке чакырабыз деп ойлоно башташат. Кээ бирлери намаз маалында туу эле аны көрүшүп баары намазга келсин деп сунуш айтат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга макул болбойт. Кээ бирлери сурнай чалалы дешет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөөттөр кылатаны деп дагы макул болбойт. Коңгуроо чалалы деген сунушта айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра муну христиандар кылат деп буга да макул болгон жок. Натыйжада маселени аябай ойлонуп, акыл калчаган Абдуллах бин Зайдтын түшүнө азан кирет. Кудум ушундай эле түштү Умар разияллаху анху дагы көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да муну жактырып азан кабыл алынат. Натыйжада алгачкы азан 622-жылы 15-июнь күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда Мадинада Билал разияллаху анху тарабынан айтылат. 19-20 кылымдарга келген убакытта мусулман коомчулугунда түрдүү саясий куу оюндар уюштурула баштайт. Булардын бирөөсү улутчулдук эле. Сырттан келген пропаганда мусулман коомчулугуна мекен сүйөрлүктүн ордуна улутчулдук, этноцентризм деген сыяктуу ооруларды жая баштайт. Натыйжада түрк болуу кандай бакыт, араб болуу кандай бакыт деген сыяктуу лозунгдар жайыла баштайт. Атүгүл диний ибадаттарды, терминдерди өз тилине которуу демилгелери да айтыла баштады. Мисалга алсак, Султан Абдулазиздин доорунда Али Суави аттуу жазуучу, активист азанды түрк тилинде айтып, намазды түркчө окушубуз керек деген көз карашын жазып чыгат. Суави өзү Европанын пропагандасына сугарылган бир улутчул эле. Тагыраак айтканда, сырттан Европа усулу менен тарбияланып, Осмон дөөлөтүнө жөнөтүлгөн вирус сыяктуу адам болгон. Анын артынан эле венгриялык жөөт түрколог Игнац Кунош азандын түркчө айтылуусу кандай сонун боло тургандыгы тууралуу айтып чыгат. Тарых кайталанат болуп, бизде деле коммунизм суусун ичип калгандар эмнеге арабча деп сурап калышат го. Бул суроо башка тилде болсо деле чыкмак. Немисче болсо неге немисче, неге кыргызча, неге түркчө, демек кайсы тилде болсо да баары бир болмок. Анткени Куран сөзсүз түрдө кайсы бир тилде түшүүсү керек эле. Туура, анын да өз себептери бар. Эң биринчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам араб чөлкөмүнөн келе жатат. Ананда араб тили өтө бай тил. Аны үйрөнгөндөр жакшы билет. Билбегендер арабча үйрөнүү оор, өз тилибизде айтсак жеңил болбойт беле дешет. Мына ушундай ойдо болгон бир тууганым бир аз инсап менен ойлонолу. Англис тилин үйрөнүү үчүн мектепте жылдарыбыз кетпедиби? Бирок дагы деле үйрөнө албадык. Анан университетте да окудук. Кийин ишке орношкондо деле англис тилин үйрөнүп алсам деп жүргөн толтура адамдар бар. Чет тилин үйрөнүү үчүн ушунча аракет кылып жатсак, ишенип, ыйман келтирген Кураныбыздын тилин үйрөнүү бизге эмне үчүн кыйын болсун? Өз дуаларыңызды өз тилиңизде айта берсеңиз болот. Бирок намаз, азан сыяктуу жамаат менен байланыштуу ибадаттар орток тилде орундалуусу зарыл. Бул ибадаттарды ар ким өз тилинде окуй турчу болсо, биригүү деген нерсе такыр болмок эмес. Өзүңүз элестетиңиз, Куран тафсирлери менен хадистерди бир четке сүрүп, 2 миллиард мусулманга Курандын котормосун гана берсек, 2 миллиард түшүнүк келип чыгаары айдан ачык. Мындайча айтканда 2 миллиардга бөлүнгөн дин келип чыгат. Андайда мусулмандар туугандай табышпай эле, душмандай эле чабышып жатып калышмак. Эмесе, ислам дини бизде ар дайым ынтымактуулукка чакырып, жамаат менен болуп биригүүгө кызыктырат. Мунун эмнеси жакпайт сизге? Жакпаса мусулмандардын биригүүсүн көрө албаган душмандарыбызга жакпайт. Султан 2 Абдулхамид да дин душмандарынын эмне каалагандыктарын жакшы билген кыракы саясатчы болгон. Бирок тилекке каршы 1909-жылы тактыдан кулатылат. 1923-жылы Осмон дөөлөтү кулап, ордуна Туркия республикасы курулат. Бийликке Мустафа Кемаль келет. Абал оор эле. 1923-жылы 3 март күнү Англиянын Стамбулдагы элчиси Лорд Уинсей лайык, башкача айтканда динден узак болгон Туркиянын мусулмандары мындан ары Англия үчүн коркунучтуу эмес деген сөзүн айтат. Албетте, акыйкаттуусун карманган мусулман коомчулугу алар үчүн кылымдар бою коркунуч болуп келгендигин тарых өзү көрсөтүп турат.
1928-жылы болсо өлкөнүн дини ислам дини деген өкүм конституциядан чыгарылат. Мустафа Кемал кийин өзүнө Ататүрк ысымын ыйгарат. Анын партиясы ЖХП, башкача айтканда Республикалык элдик партия бийликке келген болчу. Башка атаандаш партия жок болчу. Ал өлкөнү модернизациялайбыз, заманбап жашоо образына киребиз деген шылтоо менен мүмкүн болушунча Түркияны батыш өлкөлөрүнүн бузук маданиятына окшотууга аракет кылып жатты. Тагыраак айтканда, сырттан, батыштан келген буйруктарга кыңк этпестен баш ийет. Ал эң алгач ислам динин, акыйкаттын, таухиддин негизги жайылтуучулары болгон аалымдарды сүргүнгө айдап, камап, куугундуктай баштайт. 100 миңдегендери өлтүрүлөт. Ким сакал койсо, селде оронсо өлтүрүлө баштайт. Атүгүл Фырат дарыясынан өлтүрүлгөн аалымдардын каны аккандыгын күбөлөр ушул күнгө чейин айтып келет. Бул зулумдуктардын арасында ары олуттуу, ары коркунучтуу окуя бар эле. Бул азан. Азанды арабча эмес, өз тилибизде түркчө айталы дегендер көбөйө баштайт. 1931 жылы декабрда чогулушта азандын котормосу даяр болот. 1932 жыл 30 январь Рамазан айы болчу. Алгачкы жолу азан түркчө айтылат. Имам болсо азыркы күндө имамдарыбыз кийген чапан эмес, тескерисинче фрак жана англис костюму менен минбарга чыгат. Башы болсо жылаң баш эле. Султан Ахмет мечитине баары шляпачан кирет. Селдечен топучандарды киргизбей коет. Эреже ушундай болчу. Милдеттүү түрдө англис шляпасы кийилсин деген мыйзам бар эле. Муну да биз заманбап болгону жатабыз, маданияттуу болгону жатабыз деп түшүндүрүп жатышты. Башыңыздагы селдени чечип, шапка кийиңиз. Мени кара, Аким. Мен сенин ата-бабаларыңдын кийимин кийип турам. Бул селде. Бул баш менен кошо чыгат. Азанды түркчөлөштүрүп, аскерлерден тарта молдолорго чейин кепка сыяктуу баш кийимдерди кийүүгө мажбур кылышкан. Кепканы бастыра кийген туугандарым кечирип койсун. Бул баш кийимдин максаты күндөн коргоо дегенибиз менен түпкү мааниси башка жакта жатат. Мусулман дүйнөсүндө кепканы Ататүрк жайган. Мусулмандардын башындагы улуттук баш кийимдерин, топуларын, селделерин чечтирип ордуна кепка же шляпа кийгизишкен. Кийбегендер мыйзам чегинде жазага тартылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыр заманда коркунучтуу бир адам эрте менен турганда бешенесинде бул капыр деген жазуусу болгон болот деген хадиси бар. Муну ошол учурдагы аалымдар кепка деп тафсирлешкен, чечмелешкен. Ошол себептен эл бул баш кийимди кийгилери келген эмес. Анын арасында аскерлер да бар эле. Буга чейин аскерлер кийген кызыл баш кийимдер алынып, ордуна кепка кийгизишмей болушат. Бирок муну аскерлер кабыл кылбай, баш көтөрүүгө даяр турушкан. Баш көтөрүлсө кан төгүүлөр болуп кетери бышык болгон. Атүгүл мамлекет 2-3 бөлүнүп кете турган абалда турган. Ошол учурда аскерлердин чоң мансаптуулары Бедуиззаман Саид Нурсиден бул боюнча сураганда, устат, бир адам бул элдин башына келип, эрте менен башына кепка кийет жана кийдирет дегенде, аны кийген адам капыр болбойбу анан деп сурашат. Бедуиззаман кан төгүлүүнүн алдын алуу үчүн кепка башка кийилип саждага кетпе деп айтат. Бирок баштагы иманда аны саждага алып барат деп аскерлер үчүн кепка кийүүгө айласыздан фатва берген. Бул жерде басы белгилей кетчү нерсе, ошондо Бедуиззаман бул уруксатты аскерлерге гана таандык кылып берген. Башкаларга карапайым элге берген эмес. Айрыкча аалымдар бул баш кийимди тамашалашып болсо дагы кийбесин деп айткан. Кийин шакирттеринин бирине мен ушул фатваны бергенимден кийин тагдырдын адилеттүүлүгү менен сүргүндөн сүргүнгө сүргүндөлдүм деп эскерген дешет. Кантсе да элге мажбурланып келген бул бидааттарды диндар кишилер такыр жактырышкан эмес. Көпчүлүк алымдар түркчө азан айтышпагандыгынан улам же башына кепка кийишпегендигин улам өлтүрүлүп кете беришкен. Айрым алымдар бидааттарга ортоктош болуп калбоо үчүн чет жактарга качууга мажбур калган. Айрым молдолор ошол азанды жаш балдарга айттырып, өздөрү айтуудан болушунча качынышкан. Түркчө азанга чыдай албагандар намазды мечитте эмес үйлөрүндө окуй баштайт. 1941 жылы болсо арабча азан айтууга биротоло тыюу салынды. Элдин арасынан азанды арабча айткандар да бар эле. Бирок аларды режим акылынан адашкандар, жиндилер же болбосо артта калгандар, караңгылар, сабатсыздар деп гезиттерде чыгарып камап жатты. Бадуиззаман Саид Нурси да бул окуяга таң калып, ошол кездеги дин иштери боюнча министрликтеги илимий кеңешке өз шакиртин жөнөтөт.
Шакирти ал жердеги Аксекили Хамди аттуу жоопкер аалымга жолугуп, Саид Нурсинин түрк жазанга кандайча уруксат бердиңер, кантип коркпой макул болдуңар деген кабарын угузат. Аксекили Хамди да башын жерге салып, тилекке каршы тоскоол боло албадык, күчүбүз жетпеди деп жооп берет. Кийин Саид Нурси түрк жазанды бул азан эмес, бул ыр деп чыңдайт. Атүгүл айрым азанчыларга жана ырды сен да ырдадыңбы деп сурап калчу дешет. Эмне үчүн азанды түркчөгө которушту? Албетте, акыйкатында бул буйрук сырттан, батыштан келген бир буйрук эле. Батыштын максаты болсо элди динден узактатып, коркок, кыңк этпестен моюн сунган, кечээгисин билбеген, маңкурт бир коомду тарбиялап чыгаруу эле. Себеби түрк элдери жана мусулман коомчулугу дин менен жашаган кезде нечендеген кылымдар бою дүйнөнү титиретип келгендиги тарыхта маалым. Аббасилер, Селжуктар, Осмондор, Карахандар, Бабурийлер, Андалусия жана башка ушул сыяктуу дөөлөттөр дүйнөнүн тагдырын чечип келишкен. Ошол көрүнүш кайталанбоосу үчүн батыш мусулмандарды эң алгач динден алыстатуу керек эле. Бирок Ататүркчүлөр азанды элибиз түшүнсүн, өз эне тилинде айтышсын деген максатта котордук. Арапташпай, араб кул болбой, түрк бололу деген максатта котордук деген шылтоону айтышат. Болбосо азан исламияттын символу болчу. Киминде эле өлкөнүн символуга, аны дагы көбүрөөк адам түшүнүүсү үчүн англисчеге которуу айтайлы дешсе, кайсы жинди кабыл кылат? Ошол себептен назарыбызда өзгөчө орду бар. Бирок желекти да, киминди да Аллахтын жараткан бир кулу ойлоп тапкан. Аны башка бир кулу келип өзгөрттү. Маселе ушунчалык. Бирок исламияттын символуна айланган намаз менен азан сындуу ибадаттарды баарыбызды жараткан Аллах белгилеп берген. Аны өзгөртүүгө кайсы кулдун акысы бар? Курандын бузулбай өзгөртүлбөй келгендигин кайдан билебиз дешет. Мунун далили араб тилинде гана окулгандыгында. Ар ким өз тилинде окуса болмок болгондо, Куран ушул күнгө чейин миң өзгөрүп миң оңолмок. Эгер которо алса кудум Библиядай кылып, ар ким өзүнө жаккандай кылып которуп алмак. Мындайда кайдагы биригүү? Арабчасын гана Куран деп кабыл кылганыбыз гана сакталып келүүдө. Алсак, Курандын мазмуну болгон Фатиханы мусулмандар күнүнө жок дегенде 5 жолу окушат. Мындайда аны кантип дин душмандары өзгөртө алсын? Колдарынан келбегендигин улам, ушундай ыкмаларды колдонуп көрүштү. Натыйжада ата-бабалары кийип келген кийимдерди чечтирип, ордуна фрак, шляпа кийгизип, аялдардын жоолугун чечтирип, ордуна француз, испан көйнөктөрүн, шляпаларын кийгизишет. Ал эми азандын сөздөрүн түркчөгө эл түшүнсүн деген шылтоо менен которушканы менен, баары түшүнгөн Аллах деген сөздүн ордуна Танры, башкача айтканда Теңир деген сөздү колдонушат. Теңир сөзү бул монголчодон келген бир сөз. Ал эми ошол эле кезде хайя алал фалах деген, башкача айтканда кутулууга шашкыла деген сөздү фалахка шашылгыла деп которушпай арабча калтырып коюшат. Себеби күнүгө 5 маал кутулууга шашылгыла деген кыйкырык кемалисттердин саясаты үчүн өтө кооптуу болчу. Ошол караңгы доорлордо мечиттердин абалы мышык ыйлагыдай абалга келген. Алардын басымдуу бөлүгү сатылбай калгандары да ар түрдүү максаттарда пайдаланылган дешет. Алсак, курал-жарак кампасы катары пайдаланылгандары, аскердик гарнизонуна айлантылгандары да бар эле. Атүгүл кумарканага да айлантышкан болчу. Гарнизонго айлантылган мечиттердин ичи жатак керебеттери менен толтурулуп, кечинде аскерлерди сыртынан кулпулап салчу. Ошол бойдан аскерлер ажаткана муктаждыгы үчүн да сыртка чыгарылган эмес. Ары жагын эми өзүңүз элестетиңиз. Бадиүззамандын динге кызмат кылган учурлары да ушул оор замандарга туш келген. Алда кемалисттердин зулумдугуна учурап, дээрлик 30 жыл түрмөдө жатат. 18 жолу уу беришет, бирок аман калат. Анын ушул 3 нерсе аткарылганда, бале бизден кетет, бактылуулукка бет алабыз деп айтканы бар эле. Алар азандын арабча айтылышы, Рисале-и Нур тафсирлеринин мамлекет тарабынан басылышы, Айя Софиянын мечитке айланышы. 1950-жыл премьер-министрликке Аднан Менделес келет. Ал дароо азанды арабчага которот. Акыйкатында Аднан Менделес анчалык деле диндар киши болгон эмес, бирок азанды арабчалаштырууга себеп болуп бергени үчүн эле Бадиүззаман ислам баатыры деп атайт аны. Демек, мындан да азандын маанилүүлүгүн билсек болот. Азан сүннөт болгону менен анын ичинде жалпы үммөттүн акысы бар. Андыктан туунун жыгылуусу өлкөнүн жеңилгендигине ишарат кылгандай, ислам символдорунун да жок болуусу диндин жеңилүүсүн ишараттайт. Мурдагы коммунисттердин же башка дин өкүлдөрүнүн уйкусу бузулбасын, бир-эки бели бекчейген бабушка кыжаалат болуп калбасын деген максатта азандын үнүнүн азайтылуусу бул жеңилүүгө ташталган кадамдардай көрүнөт. Кудай сактасын. Ал эми 14 томдон турган Рисале-и Нур тафсирлери
мамлекет тарабынан 2014 жылдары басыла баштайт. 2020 жылдын 10 июлунда 86 жыл бою жамаатсыз калган музейге айланган Айя София кайрадан ибадат үчүн мечитке айланды. Бул иш-аракеттер башталаардан мурунда бүткүл христиан ааламы ар кандай коркутуулар менен үркүтүүлөр менен бул кадамдан баш тартуу керектигин Түркия өкмөтүнө эскертишет. Бирок буларга карабай Айя София кайрадан мечитке айланып, азан үнү жаңырып, бүткүл үммөттү кубанычка бөлөдү. Азандын түркчөсүн укканда рухуңду караңгылык каптагандай, ааламың түнөрө түшчү. Бул бир-эки жолу айтылып да калып калган маселе да эмес. Түркия эли 18 жыл бою азандын асылын уга албады. Түркчө ырдалган азанды угуп жашады. Ооба, 18 жыл. 18 жылдан кийин гана кайрадан азан айтыла баштагандагы абал сөз менен жеткирип берүү кыйын. Элдин руху азанды угууга ушунчалык суусап калган эле, толкунданган эл мечиттин короосуна жык-жыйма толушкан. Азанчылар да өзгөчө толкундоолор менен мунараларына чыгып жатышты. Балким да алар эч мынчалык азан айтууга куштар болушкан эмес эле. Азан арабча айтыла баштаганда эл кадимкидей ыйлаган. Анткени рухка тилдин да кереги жок. Тилди түшүнүп түшүнбөө маселеси акылга гана таандык маселе. Адам бир гана акылдан турбайт да. Андан башка өзүбүздө билбеген миңдеген сезимдерибиз бар. Акылды тойгозобуз деп башка сезимдерибизди ач калтырабызбы? Бир канча ашыкча олутчул адамды ыраазы кылабыз деп ислам ааламын ыйлатабызбы? Эмесе биз тилибизди арыстан, жолборстордон да көбүрөөк сүйөбүз. Бир жерге барганыбызда бизге орусча келишим сунса, орусча документ берсе, орусча кайрылышса, күйгөндөн күл боло кете жаздайбыз. Бирок биз намаз, азанды кыргыз катары эмес, мусулман катары окуйбуз. Ал жерде биз кыргыздыгыбыз эмес, мусулмандыгыбызды көргөзөбүз. Бири динибиз болсо, бири тилибиз. Ал экөөнү кайсы кемчонтойлор чаташтыра беришет, түшүнбөйсүң. Ошентип, Түркияда 18 жылдан кийин тагыраагы 1950 жылдын 15 июнунда алгачкы азан айтылган. Эскерте кетсек, ислам тарыхында алгачкы жолу Билал разияллаху анху тарабынан айтылган азанда 15 июн күнү айтылган болчу. Бул дагы бир Аллах Таала тарабынан берилген керемет, тавафук, дал келүүчүлүк болуп саналат десек жаңылышпайбыз. Бул мезгилдери бир аз динге эркиндиктер берилсе да, бирок мамлекет көбүнчө кемалисттердин колунда эле. Аднан Менделес көп өтпөй камакка алынат да, элдин көзүнчө асып өлтүрүлөт. Анын өлтүрүлүшүнүн бир себеби да азанды арабча айтууга уруксат бергендигинде болчу. Гуманизм өнүккөн бир доордо жашап жатабыз дегенибиз менен, азыр деле дүйнөнүн көп жерлеринде азанга тыюу салынган. Алардын бирин айта турган болсок, Палестинадагы Аль-Халил шаары. Бул жерде 2017 жылы жөөттөрдүн уйкусун бузуп жатасыңар деген шылтоо менен сионисттер мечитте азан айтууга тыюу салган. Бул адилетсиз чектөөлөрдүн артында бийликтеги сионисттер туруп, алардын максаты мүмкүн болушунча исламдын жаңырыгын, нурун өчүрүү болуп жатат. Бирок ушуну унутпайлы, Аллахтын нурун эч ким өчүрө албайт. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун азанды уккан кезде дароо намазга болгон чакырык экендигин түшүнө алабыз. Эгер ар кайсы өлкөдө өз тилинде ар кандай айтыла берсе, анда ал азан эмес, жөн эле бакырык, өкүрүк, кыйкырык болуп калат. Дүйнөнүн кайсыл бир жеринде болбосун азан түп нуска тилинде айтылышы керек. Себеби ар ким өз тилинде которо баштаса, өздүгүнөн узакташып кетет. Башка жактан баргандарда азан айтылып жатканын билбей деле калышы мүмкүн. Натыйжада ар бир эл өз тилине которуп олтуруп, азан бузулуп кетиши да мүмкүн. Бул болсо диндин бузулушуна, жаңылыктардын киришине, ойдон чыгарылган жаңы усулдардын аралашып кетишине алып келет. Кудум христианчылыкта болгондугу сыяктуу. Куран тили өтө бай тил. Бир эле мисал, Ихлас сүрөсүндөгү Аллаху самат деген аяттагы самат сөзүнө, башкача айтканда Аллахтын ысымына карап көрөлү. Саматтын кыргызча кыскача мааниси эч ким муктаж болбогон жана ага баары муктаж болгон зат деген мааниге келет. Мынакей, бир эле сөздү кыргызчага которгондо эле ушунча узун маани келип чыгат. Эми ушул сөздү котороордо бир сөз менен маанисин ачып бере алабызбы? Албетте жок. Демек, Куран тилинде арабча окуу керек. Азандын сөздөрү да дал ушул сыяктуу. Бул дегени тилибиз кедей дегендикке жатпайт албетте. Өз тилибиз өз дилибиз. Ар бир улут үчүн өз тили улуу ыйык. Бирок ибадаттар негизги тилде, Курани тилде жүргүзүлүшү керек. Бир тилде ибадат кылуу бул биримдикке алып келет. Башкача айтканда, ошол ибадат кылган Куран тилин орток тил катары колдонуу аркылуу мусулмандардын башы биригет. Бул болсо тарыхта болгон сыяктуу дүйнөнүн агымын өзгөртүүдө мусулмандар баш роль ойноп калат дегендикке алып келет.
Ошондуктан арапташып кеттик, кыргыз болуш керек деп псевдопатриоттор кыйкырып чыгып жатышат. Албетте, бул патриоттордун тамыры сары чачтууларга барып такалат. Түшүнүү маселесине келсек, кээ бирлери материалдык кызыкчылык үчүн атасы сүйлөп угуп көрбөгөн кайдагы корейче, немисче тилдерди курска барып атып эле үйрөнүп алат. А эмне үчүн ал телесаптан турган азанды үйрөнгөнгө, окуганга, котормосун түшүнгөнгө аракет кылбайбыз? Куран тилинин кээ бир сөздөрүн кылымдар бою аталарыбыз күнүмдүк турмушта колдонуп келген. Атүгүл биз турмушта колдонуп жүргөн сөздөрдүн кээ бирлери да ошол тилден кирген. Дагы ушул сыяктуу көптөгөн акылмандуулуктарга байланыштуу азан арабча жана арабча айтылышы керек. Биз азан менен ойгонуп, азан менен жашаганыбыз үчүн азандын кадырын анчейин билип туйбайбыз. Азандын кадырын Европада жашаган мусулмандардан сураңыз. Азан жаңыртылбаган жерлерде иштеп жүргөн мекендештерибизден сураңыз. Мына ошолор жакшы билишет. Биз аларчалык билбесек да, кадырлап барктап калууга далалат жасайлы. Болбосо, ден соолук колдон кеткенден кийин саламаттуулуктун кадыры билингендей, азандын баркын билүү үчүн сөзсүз азансыз таңдарды аттырышыбыз кереги жок болсо керек.